Biz Карабалта шаарына жакынкы Панфилов айылындабыз. Панфилов районуна карайт. Бул жакта Руслан деген байке өзүнүн короосуна келдик. Буга чейин октябрь айында келип кеткенбиз туугандар. Азыр мен дагы бул жакка короосуна келдим. Короосун көрөлү деп. Кочкорлору бар экен, анча-мынчалар сатылат. Үйдө мындай эгиз козулуу коюн алып калыптыр. Калган койлору талаада туугандар. Болгон 11 кою менен арашынабыз болуп жүргөн Руслан агабыз. Турабы Руслан байке? 11 кою менен. Алейкум ассалам. Туар койдон ошончо. Туар койдон 11 кой, а? Так, аны көргөнсүздөр туугандар, тетиги жакта тартылган. Мына кой 80-ның кызы дедиңизби? 80-ның кызы. Эгиз тууду да бул, а? Ооба, бир эркек, бир ургач. Бир эркек, мына эркек кичирээк экен, э? Ургач башынан эле чоң болчу. Ургач могул жакта туугандар. Бул кайсы кочкордон эми козулар? Балдай. Балдай. Бабаныштын баласы. Булар энеси жагынан 80-ның небереси, атасы жагынан бабаныштын небереси болуп калат. Ол өтө жакшы төлбөй болуптур, э? Эки кан катуу кагышыптыр, э? Машалла. Сырткы көлөмдү берип коюптур. Өзүңүз короого киреличи эми. Охо, машалла. Мына кочкорлор. Кочкорлор сиз жыйып алыпсыз го коллекция кылып. Ооба. Бир койго бир кочкордон. Бир койго бир кочкордон 2, 4, 6, 7, 8 кочкор. Почти бир койго бир 9 экен туугандар. Бир койго бир кочкор экен да. Так, бу бүт бар линия менен кочкор. Ооба. Так, бир четтен эмне кочкорлорду кармап атасыз сизге? Сатыла тургандарын сатам деп айтып кое бериңиз. Сатпай тургандарын беркиси сатылат. Эмне болбу? Карзайдын баласы, биринчи Карзайдын Мадан Аксакалдарда болгон. Энеси ошо Мадан Аксакалдардын кою, атасы ошо Карзай. Бунун атасы 2019 биринчи выставканы утканда Бишкектен бою боюнча 1.5 чыккан. 1.5. Бул өзү канча жашта азыр? Бул майда 2ге чыгат. Майда 2ге. Төлү барбы? Бир козу бар, ал кетти талаага. Ургач козу бар. Жакшы түштү бирок. Шатылуу түштү. Бул эми бакы бул чукурда турат туугандар азырчы. Кочкор бийик под метр экен, а кочкор, почти. Ушундай 99 ушундай го. Арка ак кочкорчу. Ал бабаныштын баласы. Балдай. Балдай. Мына эгиз козулар шуданбы? Ушунун балдары. Эгиз кара козулар ушунун балдары экен. Бул канча жаштык кочкор? Бул кышта 2ге чыкты. Кышта 2, аны сатпайсызбы? Аны ошо өзбектер баа берген, саткан жокпуз. Ошону кочкор кылдык да. Канчага бербей койгон, сыр болбосо? 8.000 баа кылышты. $8.000 беришти. Ох. $8.000 бул сатылган эмес экен. Кочкор руктукка калат дейт. Бул жакта жаш кочкорлор окшойт, а? Ооба. Так. Бул жакта линиясы менен окшойт. Мына кочкор сатылат экен. Мунун баасы барбы жокпу? Белгилүүбү? $3.000 деп атабыз. $3.000. Өзүбүз 90.000 алганбыз 4 айында. Коз кезиндеби? Ооба, 4 айында. Нурбек байкеден, Мадан Аксакалдын баласынан. Болду, түшүнүктүү. Муну чекчейген козу кандай чекеди? Эмир байкеники бул. Чалдабарда Эмир байкебиздин короосунан чыкканда. Эми точно мо деп айтканга болбойт. А жерде 3 кочкор жүргөн, гиганттыгы 80дики, анан Жадлёхан кочкору. Хусейн байкенин старигинин баласы болуп да, ошонун линиясынан 3 кочкор жүргөн. Бирок жакшы өзү. Кайсы кочкордон туулганын билбейт бирок. Бирок ошо үчөө жүргөн да, койдо, общий койдо. Бул 1 жаш боло элекпи эле? Жок, тиш буза элек бул. Өтө сонун кочкор экен. Мына чоң кочкорчу? Чоң кочкор бул майда 3 жаш болот. Бул энеси ошо Тимур байкенин атасынын кою, Апек Аксакалдын кою. Атасы ошо Жадвичанка, Красный речкадан. Бул эски 80-жылда кислороддордуку, алар кайтып болуп калды экөө тең. Апек Аксакал да кайтып болду, Жадвича да кайтып болуп калды да. Чегеде чоң кочкор, э? Мынаучу белдүү кочкор, бизди караган. Бул бел узун экен, э? Рамистин короосунан чыккан, атасы Тимур байкеники. Тимур байкеден Малыш деген кочкор да. Ошо, энеси болсо ошо Рамистин койлорунан. Светлый. Кезекте бул го, э? Мына болчу? Бул жана выставканы уткан айырбас. Сүт иштенби? Сүт иштен алмаштыра элек. 1 жаш, 1 ай болду буга. Экстерьерден уткан, ушула? Карабалтадабы? Ооба. Муну сатпасаңыз керек, барбы? Жок, муну кочкор кылабыз деп жүрөбүз. Машалла. Кара кочкорчу, кара кочкор.
Кара кочкор ал Карзайдын баласы, жана Карзай 2. Кубанычка Казакка барып сатылып $15,000 өлүп калды да ошактан. Ошонун баласы 1 жаш кочкор бул. Бул сатылып кетти. Сатып жибердиңизби? Сатылып кетти буну. Кичине кочкорлордон кайсы сатылышы мүмкүн эми? Ушу кара сатылып кетти да ушунун арасында. Тети чоң сатылат, аркы 3 жаштык. Баасы 3,000 анын. Эски кислороддор каны тазан. Тазаган, Эки колусу бар аны. Кирсем болот экен, Метсе көрсө болот. Эки колусу бар мунун, пробный коюп. Бир эркек, бир ургачы колусу бар. Буларда сиз коз мезгилден бери кармап келесизби? Ушуну 2 тишинде келген, как раз силердин айылыңардан келген бул. Студенческийден келген. Биздин айылдан. Түйү Токмокто туулган экен, Омар байкеден. Омар байке, болду. Омар байке коз кезинде алыптыр. Токмокто Ибрагим дегенден туулган да бул. Болду, түшүнүктүү. Бирок могу кочкорлор бизди оорутту мына. Башкапайт экенсиз. Иншалла. Сөз жок. Так, кезек. Вованычтын баласы. Вованыч кочкордун баласы. Ичине кирелич. Сиз бирок мунулар жакшы кылсыз, Козлар жейт да муну. Козлар жейт. Мунуларды көрдүңүздөр, навес менен. 11 кой таладабы? Жайт да алар. 4 токту бар, ошо менен 15 башта. Ургач сатка жок экен, 11 баш болсо, 11 баш эми сатпайсызбы баары сиз? Баягы 5 тууп калгандардан бир 2 кой бар, ошолорду сатса болот да. 5-чи туут алар. 5-чи туут койлордон 2 бар экен, эми аны интерес кылып көрүңүздөр. Аны эми племенной кылып жакшы кочкорго коюп, жакшы төлө алса, туулган козуну башка койлоруна коюп оборот кылса боло турган вариант да эми. Буйрса. Бул Карзайдын баласы канча жаш эми? Бул Вованычтыки. Вованычтын баласы. Бул кышта 2 жаш болду. Морда башка го, арык экен, Арыгыраак. Бул энергиясы күчтүү экен да, жүгүрө берет. Ошолор жанына бирөөн коюш керек да. Ошон үчүн эттен албайт да. Бул кандай? Баягы чуркай береби? Өзүн коюп. Камаса турур, жүгүрө берет да. Бул жанакындай. Ушул неме экен, бир аз, дикий сымал экен. Бирок кол эле жүргөн кочкор. Узундугу немеси эт жок да, просто арык. Узундугу. Бою канча, узундугу канча өлчөп көрбөдүңүзбү? Ким билет, ошону өлчөп. 150дөн ашат окшойт узундугу, жөн эле. Болуп калышы да мүмкүн. 150дөн, Болуп калышы да мүмкүн. Эми көп чоң кочкорлор көп 150 болот, бул кичине белдүү кочкор экен да. Ошол туут да, будан ошол жана кайча 2 жыл мурдагы туут да эң мыкты ушул болчу, физика жагынанчы. Эң денеси мыкты мындай чоң козу ушул болчу да. Мордасы да башка экен, Вованычтын козусу да. Вованычтын прямой козусу. Кулагы канча чыгат эми? Ким билет, ошо кулагында өлчөгөн адам жок мунун. Кулагы минималь 20 чыгат, жөн эле чыгат экен, Баш чоң болгон үчүн кичинекей көрүнүп атат го кулагы. Баш атасыныкы, фирменный. Фирменный, Вованычтын башынан. Аны балдар бүтүрүп ушундай чыгат экен, мондай болуп. Коңко баштар, ай баштар. Сөйкөсү да бар, Вованычта да бар, ушу сөйкөсү. Жүн щетка экен. Чым карабы ошондо? Чымкый кара да бул. Бул белый ножка экен, бирок. Бирок четкий экен белый ножкасы да. Айгырлардыкындай да. Белый ножка тууганда. Булчу. Бул сатылбайбы? Сатылат бул, Вованычтын линиясынан издегендер кара койлор. Козуларымдын белин узартайын, мойнун узартайын, көлөмүн чоңойтойын, канын тазалайын дегендер байланышыңыздар. Просто арык да, эгерде эттенсе. Белдүү келет экен мындай, узун, Узун, мойнунда, белинде узун. Куйрукту, мойунду, башты, кулакты, канды, туяктары да чоң экен. Буттар жоон шыйрактары. Мен быйыл көрдүм да, арашаны жөнөкөй койго коюп туруп түшкөн төлдүчү. Генетикада алыскандар бири-бириге кагышканда өтө күчтүү төл берет дейт го. Атат да. Мисалы, чарба кой менен арашанын каны өтө алыс да бири-биринечи. Анан доминацияны арашан кылат дейт да, потому что койго караганда мунун каны тазараак, күчтүүрөөк деп. Доминирующий болуп көп жагы атасына окшоп калат козу депчи. Чистокровный болуп түшөйт барыбыр. Хотя бы атасы жагына көпчүлүк тартат экен да. Бул деген мындан булардан ургачы козуларда сутат мындай кочкорлордон. Буйрса. Мунун баасын канчага коесуз? Бунун болору ошо $1000 деп атабыз. Ошо бутун агына байланыштуучу.
Эгерде бутун агы жок болсо анда бөлөк маселе болмок да. А так шатылуу өзү. Узунго чыгат. Узун, белде узун, мойнунда узун. Арык үчүн эле вит жок болуп атат да. Азыр 3-4 кочкор азыр сатыкка коюлду, Сизде буйруса. Ушу 3-4 кочкорду караштырып көрүңүздөр. Ургач сурабай эле койсун эч ким. Жана экөө бар, 5-чи туутта. Ал талаада экен да, ошолор. Талаада экен эми. Азыр талаасы жайлоого бербейсиз койлоп. Жайлоодо болушкан жок. Былтыр 3 эле токтоо Сусамырга барып келишти. Ошо Арашан толо жүрө албайт дей берет да. Бала кезинде жүргөндөр жүрө берет. Мындай постоянно камалып тургандар алар жүрө албайт. Кыйнал, адаптация болмоюнча жүрө албайт. Бала кезинен жүргөндөр жүрө берет. Мисалы үчүн Рамистики жүрбөй 3,5 метр бийиктикте. Баары 170 км жөө кетишет ошо. 3,5 метрлик ашууну ашып. Мындай королорду көргөнмүн, 3-4 баш корол көрдүм. Көлдөн. Анысбай экенкин, Мацион болот. Мацион деп коет да ошо баскандарды. Мына көрдүңүздөр туугандар. Мынабысы болчу сатка коюлган. Бергиси. Мынабысы. Өзүңүздөр көрдүңүздөр туугандар. Кочкор коллекция көрсөттүк. Сандан сапатка. Баары бир башка, Могул жерде баары күчтүү болуп, мындай көзүң анча урунбайт. Буларды жөнөкөй кочкорлордун арасына алдына бир барсаң. чарба туруп калса, Жок, мындай 10 чарбанын арасына бар, буларды койсоң, как 3D сымал бер жака тартылып көрүнүп турат. Актын ичинде карадай болуп сразу. Ошо сыяктуу да. Бул мал базарларга анча түшөт. Өткөндө 400 миңге сатылган кооз кочкор пригородный мал базарда уктуңуз беле? Жок. Ошо сымал болуптур да. Эми баягы бир түшүптүр, талаш болуп кетиптир. Ошо сымал туугандар, биз базардан таап алабыз десеңиздер, Арашан базарга редко түшөт, базарга түшсө ошондой баада кетет. Жанагы слабыйлар чөөрөт да мындай. Эми баягы мыктылары жок кайсы да. Жок, тагыраак базарга түшөт, слабыйлар дегенде, слабый дегенде больнойду ойлоп калышат да. Арашандын параметрине туура келбеген брактар болот да, мисалы. Тазалыгы жана. Мисалы Арашан көрбөй жүргөндөр үчүн идеал кочкор болушу мүмкүн ал. Бирок Арашан олуттун көзү менен караганда ал мындай уже ал өзүнүн койлоруна койгон ыра көрбөйт ал кочкорду. Ошон үчүн базарга алып чыгат. Базардын чөйрөсү да ошондой да. Базарда баягы чарба мал менен аралашканда ал көзгө идеальный көрүнүп калат. Качан аны сарайга алып келген, анан түшүнөсүң, тиги базардан эле жүздө болуп аткан турбайбы депчи. Туугандар, мына көрдүңүздөрбү? Мыналар таза Арашандар, бүт бар атактуу кочкорлордун балдары. Ушуларда кам болот. Ушулар менен иштеш керек. Биринде да айып жок. Моюн баш кулактарда, буттарда, куйруктарында, ачыгын айтканда. Бүт параметри жагынан жооп берет. Көрдүңүздөр. Биз эми үйгө кайттык. Буюрса биз эми быйыл жайлооду кыдырабыз, эми Арашандар жайлоодон көрсөтөбүз. Буюрса. Таласка барабыз, Көлгө барабыз, Сусамырга барабыз. Бүт эле бар Арашан жайлоодон жүрө албайт дейт. Мен да бир бар жайлоодон көрөйүнчү. Июнга чейин бүт Арашан отуп чыгып кетет экен жайлоого. Биринчи таластыкта эртерээк чыгат экен, талас уже башталып тур алдыңкы көчтө. Арашан оттор чыгыптыр жайлоого. Биринчи таластан баштайын деп атам. Экинчи болуп Кемин тоолору жакын экен, Кеминдиктер чыгып кетет экен Арашандар жайлоого. Кемин, Талас, анан Сусамыр, Көлдү көрсөтөбүз. Мына туугандар, саламатта калыңыздар, аманчылыкта көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам.